وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Урматтуу мусулман бир тууган, бул сабагыбыз эркек кишилер үчүн мечитке барып, жамаат менен бирге намаз окуунун зарылдыгы жөнүндө. Алымдарыбыз жамаат намаздын өкүмүн баяндашып, кээ бирлери сунна муаккада, бекемделген сүннөт деп айтышса, кээ бирлери жамаат намаздын өкүмү важип деп айтышкан. Ал эми кээ бир алымдар болсо, жамаат намаздын өкүмү намаздын кабыл болуусунун шарты деп айтышкан. Бул үчүнчү сөздү айткан алымдар, эгерде кимдир бирөө шарияттагы себеп болуп эсептелбеген себептерден улам үйүндө окуй турган болсо намазын, анда анын намазы кабыл болбойт деп айтышкан. Себеби бул алымдар жамаат намаздын өкүмү намаздын кабыл болуусунун шарты деп айтышкан. Бирок жумхур алымдары, көпчүлүк алымдар жамаат намаздын өкүмү бекемделген сүннөт деп айтышкан. Жамаат намаздын өкүмү кандай болбосун, урматтуу мусулман бир тууган, биз бир нерсени жакшы билишибиз керек. Ал нерсе жамаат намаздын орду өтө жогору экендиги. Себеби биз азыр айттык, кээ бир алымдар жамаат намаздын өкүмүн важип деп айткан болсо, ал эми кээ бирлери жамаат намаздын өкүмү намаздын кабыл болуусунун шарты деп айтышкан. Ошондуктан мусулман адам жамаат намазга өтө жакшы көңүл бөлүүсү керек. Аллах субханаху ва таала Ниса сүрөсүнүн 102 аятында согуш болуп жаткан учурда да жамаат менен намаз окуганга буйруган. Алымдар айтышат, эгерде жамаат намазы, жамаат менен бирге окуу намазды тынчтык болбой, согуш учурунда да талап кылынып жаткан болсо, анда жөнөкөй учурда андан бетер талап кылынат дешет. Себеби Аллах субханаху ва таала бул аятта согуш болуп жаткан учурда да намазды жамаат менен окуганга буйруган. Жана да Аллах субханаху ва таала Калам сүрөсүнүн 42-43 аяттарында кыямат күнү бүт адамдардын баары сажда кылууга чакырылышат. Бирок бул дүйнөдө ыймансыз өткөн адамдар, алар ал күнү саждага бара алышпайт, сажда кыла алышпайт. Алардын көздөрү ушундай бир корккон абалда, жана аларды кордук орогон абалда болушуп ал күнү. Алар саждага чакырылган учурда алар саждага бара алышпайт, сажда кыла алышпайт ал күндө деп айтат Аллах субханаху ва таала. Эмне үчүн аларга, эмне себеп болду алар ал күнү сажда кыла албаганына десе, Аллах субханаху ва таала ошол аяттын аягында эскерет. Ал себеп алар бул дүйнөдө саждага барышкан эмес. Аллах Таала айткандай: "Оқад кану юдауна иля суджуди ва хум салимун." Алар бул дүйнөдө дин соолуктары сак саламат болуп турган учурда сажда кылууга чакырылышкан эле, бирок алар жооп беришкен эмес.
Алла субханаху ва тааляга сажда кылышкан эмес. Эми алардын жазасы кыяматта бардык адамдар сажда кылууга буйрулуп, сажда кыла баштаганда алар сажда кыла алышпайт. Ибрахим ут-Тайми рахимахулла ушул алар бул дүйнөдө ден соолуктары сак болуп турган учурда сажда кылууга чакырылышкан эле деген Аллахтын сөзүн түшүндүрүп айтат. Юдауна илас салатил мактубати бил азани вал иқамати фаяъбаунаху. Алар бул дүйнөдө парыз намазга азан менен, камат менен чакырылышат эле. Бирок алар фаяъбаунаху, бирок алар баш тартып, ал азанга, каматка жооп беришпейт эле дейт. Саид ибн Джубайр рахимахулла азыркы эле аяттын маанисинде кану ясмауна хайя алал фала фала яжиун. Алар намазга чакырылганда азандагы хайя алал фалах деген сөздү угуп туруп, азанды угуп турушуп алар, бирок ал азанга жооп берип намазга келишпейт эле деп түшүндүргөн. Андыктан урматтуу мусулман бир тууган, жамаат намаздын орду өтө жогору. Жана да Алла субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө ва акимус салата ва атуз заката варкау ма'ар-ракиин. Намазды тургузгула жана зекетти бергиле деп туруп, андан кийин варкау ма'ар-ракиин. Руку кылуучулар менен бирге руку кылгыла дейт. Бул дегени жамаат менен бирге намаз окугула дегени. Алла субханаху ва таала бул аятта буйрук иретинде айтып жатат. Эгерде биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен карап көрө турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Бухариде, Муслимде келген хадисте, бул хадис Малик ибн Хувайрис радиаллаху анхунун хадисинен келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул сахабага жана бул сахабанын жанындагы шериктерине кайрылып, өзүнүн коомуна кайтып жаткан учурда айтат: Иржи'у факуну фихим ва аллимухум ва саллу фа ида хадратис сала фалюадзин лакум ахадукум вал яуммакум акбарукум. Силер коомуңарга кайтып барып, ошол же коомуңарда болгула, жана аларга үйрөткүлө үйрөнгөн нерселериңерди. Жана намаз окугула. Эгерде намаз убакыты келе турган болсо, силердин бирөөңөр азан чакырсын, жана силердин жашыңар, улууңар имам болсун дейт. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисинде азан чакырылып, жамаат менен намаз окулуусуна буйрук берип жатат. Буйрук иретинде валия уммакум акбарукум, силердин улууңар имам болсун деп жамаат намазга үндөп атат. Жана да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте, бул хадис Бухариде, Муслимде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жамаат намазга келбеген адамдардын үйүн күйгүзүп жиберсем деп каалаган. Эмне үчүн? Себебин жамаат намаздын орду өтө жогору. Мен намазга буйруп туруп, азанга буйруп туруп, азан чакырылып, андан кийин намазга буйруп туруп, андан кийин жамаатка келбеген, жамаатка катышпаган, жамаатка келбеген адамдардын үйүнө барып, үйүн күйгүзүп жиберсем деп, күйгүзүп жиберүүнү пайгамбарыбыз каалаган. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай бир алардын үйлөрүн күйгүзүп жиберүүнү каалагандыгы бул
жамаат намаздын орду өтө жогору экендигинен кабар берет. Ошол хадистин уландысында айтат: "Валлади нафси бияди, лау я'ламу ахадукум аннаху яджиду аркан саминан ау мирматайни хасанатайни ла шахидал иша." Менин жаным колунда болгон затка ант ичем дейт Аллах Таалага. Эгерде ошол жамаатка келбеген адамдардын бирөөсү мечитке келгенде, мечитте бир кичинекей бир сөөктө калган бир эт бар деп, эт табам деп, же болбосо бир мечитте ошондой бир кичинекей арзыбаган жей турган бир эт болсо, мечитке келгенде ошол этти таба турган болсо, эмне деди, ал адам куптан намазына келмек деди. Ошондой бир арзыбаган бир кичинекей бир нерсе бар деп айтылганда мечитте ушундай бир кичинекей нерсе болгондо алар мечитке келишмек деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте дагы жамаат намаздын орду өтө жогору экендигин баяндады. Аны айтканыбыздай, алардын жамаатка келбеген адамдардын үйлөрүн күйгүзүп жиберсем деп катуу айтты. Андан кийин алар мечитте эгерде бир кичинекей бир нерсе болсо, алар ошол нерсе үчүн келишмек деди. Ал эми намаз үчүн алар ушундай бир жалкоолук менен келишпейт деп, ушундай бир алардын жаман абалын баяндап атат. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келген хадисте, бул хадисти Абу Дауд рахимахулла өзүнүн сунанында жана башка алымдар эскеришкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисинде: "Ман сами'ал мунади фалам ямнa'hu мин иттиба'ихи узрун лам туqbal минху ас-сала аллати салла." Пайгамбарыбыз бул хадисинде кимде-ким азанчыны угуп, намазга чакырып жаткан азанчынын азанын угуп, бирок ал эч бир үзүрсүз анын азанына жооп берип мечитке келбей кое турган болсо, анда анын окуган намазы кабыл болбойт деди. Кабыл болбойт деген сөзүнүн мааниси, алымдар айткандай, анын намазы толук түрдө кабыл болбойт. Ал намазынан кутулганы менен, бирок толук түрдө намазы кабыл болбойт деген. Имам Науави жана башка алымдар айткандай. Дагы башка бир хадисте, бул хадистагы Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келет: "Ман сами'ан нидаа фалам я'ти фала салата лаху илля мин узрин." Кимде-ким азанды угуп туруп мечитке келбеген болсо жамаат намазга, анда ал адамга намаз жок деди пайгамбарыбыз. Ал адамга намаз жок дегени, азыркы жогорку хадисте айтканыбыздай, ал адамга толук намаз жок дегени. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, биз ар дайым жамаат намазга өтө жакшы көңүл бөлүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзү көрбөгөн сахабага үйүндө окууга уруксат берген эмес. Имам Муслим рахимахулла чыгарган хадисте, бул хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көзү көрбөгөн сахаба келди да: "Я Расулаллах, иннаху лайса ли qaidun yaquduni ila al-masjid." Көзү көрбөгөн сахаба келди да пайгамбарыбызга: "Эй Аллахтын элчиси, мени мечитке жетелеп алып бара турган эч ким жок" деди. Бул дегени үйүмдө намаз окуй берсем кандай деп сурап жатканы. Пайгамбарыбыз ага башында уруксат берет. Ал артына кайтканда жанагы сахаба пайгамбарыбыз кайра чакырып туруп:
Хал тасмаун нидаа бис-сала, сен намазға болгон чакырыкты, азанды, башкача айтканда азанды угасыңбы деди пайгамбарыбыз. Жанагы сахаба ооба деп жооп берди. Ошондо пайгамбарыбыз фаажиб дейт. Андай болсун азанчыга жооп бер дейт. Башкача айтканда жамаатка келип, мечитке келип намаз окугун дейт. Пайгамбарыбыз көзү көрбөгөн адамга үйүндө окуганга уруксат берген жок. Бул айтканыбыздай жамаат намаздын орду өтө жогору экендигинен кабар берет. Ошондуктан да биз сөзүбүздүн башында айткандай кээ бир алымдар жамаат намаздын өкүмү важип деп айтышкан. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитке алып бара турган эч кимим жок, көзүм көрбөйт деген сахабага үйүндө окуганга уруксат берген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы башка бир хадисинде, бул хадис Абу Дауд рахимахуллахнын сунанында келет, Аиша радиаллаху анхадан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. Кейбір коомдор, кейбір адамдар жамаат намаздагы биринчи саптан кечигип олтуруп, ошентип Аллах Таала аларды тозокко салып кечиктирип коет деген. Бул хадисти сахих деп айткан алымдар. Ибн Аббас радиаллаху анхума суралат бир адам жөнүндө. Ал адам күндүзү орозо кармайт, түнкүсүн намаз окуйт, бирок жамаатка барбайт, жана жума намаздарга барбайт. Бул адам кандай деп суралат. Ошондо Ибн Аббас радиаллаху анхума бул адамдын абалы өтө оор экендигин баяндап туруп, ин мата аля хада фахуа финнар дейт. Эгер ушундай абалда өлө турган болсо, анда ал адам тозокто болот дейт. Өтө катуу сөз. Ибрахим ан-Нахаи рахимахуллах айтат: ва аннаху кана ла юраххасу في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف. Бул имам айтат, жамаат намазды таштоого бир гана оорулуу же коркунучта болгон адамга гана уруксат берилет эле дейт. Шариятта үзүр болуп эсептелбеген бир кандайдыр бир үзүрлөр менен үйдө намаз окуу бул жакшы амал эмес бир тоган. Абу Хурайра радиаллаху анху бир адамды мечиттен азан айтылгандан кийин чыгып кетип бара жаткандыгын көрүп туруп айтат. Бул адам дейт, факад аса Абул Касим дейт. Бул адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга күнөөкөр болду дейт. Себеби азандан кийин жамаат намазга катышпастан мечиттен чыгып бараткан эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы башка бир хадисинде, бул хадисте имам ан-Насаи рахимахуллах өзүнүн сунанында жана башка алымдар эскеришкен. Бул хадис дагы сахих хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. Кейбір коомдор дейт пайгамбарыбыз, же алар жамаат намаздарды таштап жүргөндөрүнөн токтолушат. Эгер токтолушпай турган болсо, Аллах субханаху ва таала алардын жүрөктөрүнө мөр басып салат. Андан кийин алар капилеттеги адамдардан болуп калышат деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы башка бир хадисинде жамаат намазды таштоо
Бул мунафик адамдардын белгилеринен жана адашуунун белгилеринен деп эсептеген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухари, Муслим чыгарган хадисте, бул хадис Абу Хурайра радияллаху анхудан келет. Инна аthqala salatin alal munafiqina salatul isha wa salatul fajr. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. Пайгамбарыбыз бул хадисинде мунафиктерге эң оор болгон намаз деди куптан намазы жана эрте мененки фажр намаз деди. Эң оор болгон намаз деди. Эгерде ал эки намаздагы сооптун кандай чоң экендигин билишкенде, алар ал эки намазга колдору менен, тизелери менен болсо да басып келишмек деди. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне мунафыктарга эң эле оор болгон намаз бул куптан намазы менен фажр намазы деди. Аларга оор бул намаз деди. Алар келишпейт бул намазга деди. Аллах субханаху ва таала бизди мындай бир намаз бизге оор болуп калган адамдардан болуп калуубуздан сактасын. Ибн Мас'уд радияллаху анху айтат, имам Муслим рахимахулла өзүнүн сахихинде алып келген. Бул сахаба айтат, кимде ким эртең кыяматта Аллах субханаху ва таалага мусулман абалда жолугууну кааласа, анда намаздарды, 5 убакыт намазды азан чакырылган жерде окуп жүрсүн дейт. Башкача айтканда, мечитке барып, азан чакырылган жерде такай окуп жүрсүн дейт. Сөзүн улап айтат, Аллах субханаху ва таала силердин пайгамбарыңарга эң сонун жолдорду шарият кылып көрсөткөн дейт. Эгерде силер үйүңөрдө окуп, ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. Бул сахаба айтат, эгерде силер жамаат намазы менен окубастан үйүңөрдө окуй турган болсоңор, анда силер пайгамбарыңардын сүннөтүн таштап салган болосуңар. Эгер пайгамбарыңардын сүннөтүн таштасаңар, анда силер адашасыңар дейт. Андан кийин дагы сөзүн улап айтат, биз жамаат намаздан келбей, жамаат намазга келбеген адамды биз ачык мунафык деп ойлочубуз дейт. Жамаат намазга келбеген адам ачык айкын мунафык адам келбейт эле дейт. Андан кийин дагы сөзүн улап айтат, жамаат намазга кээ бир адамдар өзү келе албагандыктан эки адамдын ортосунда, эки адамдын жардамында алып келинип сапка тургузулат эле дейт. Өзү келе албайт эле дейт. Эки адам эки колунан кармап мечитке алып келишип, ал адамды сапка тургузушат эле дейт. Бул сахаба радияллаху анху бул жамаатка эмне эки жүздүү адам гана келбейт эле дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул жамаат намаздын орду өтө жогору. Мусулман адам жамаат намазга бекем болуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка дагы бир хадисинде айткандай, жамаатка барбай, жамааттан бөлүнүп, үйүндө жалгыз окуп, жамааттан үзүлгөн адамды шайтан бат азгырат.
жалгыз койду карышкыр алып кеткендей, шайтан дагы жамааттан бөлүнгөн адамды алып кетет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, сөзүбүздүн аягында айтарыбыз, биз ар бирибиз жамаат намазга өтө жакшы көңүл бөлүшүбүз керек. Себеби жогорудагы хадистерде алганыбыздай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамаат намаздын ордун өтө катуу сөздөрү менен баяндаган. Андан алдын Аллах субханаху ва тааладан келген кээ бир сөздөрүн баяндадык. Аллах субханаху ва таала баарыбызды жамаат намазга бекем болгон инсандардан кылсын. Аллаху алам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.